Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучуларым? Жайкы салууңар ойдогудай өттүбү? Силерди өтүп кеткен эгемендүүлүк күнүңөр менен жана 1-сентябрь билим күнү менен куттуктаймын. Бүгүн биз силер менен тарбиялык класстык саат өтөбүз. Сабагыбыздын темасы менин сүйүктүү Кыргызстаным. Сабагыбыздын максаты ата мекенди сүйүүгө жана ата журтубуз менен сыймыктанууга тарбияланасыңар. 1991-жылы 31-августта легендарлуу парламент Кыргызстандын көз карандылыгы жөнүндөгү декларация кабыл алган. Ошондон тарта Кыргызстан өзүн эркин, эгемен жана көз карандысыз мамлекет деп жарыялаган. Кыргызстанда 7 область бар. Чүй, Ысык көл, Нарын, Баткен, Ош, Жалал Абад, Талас. Сыймыктанам атабыз манас эр менен, ак калпактуу тоо менен, ажайып кооз жер менен, суйкайган суу көл менен. Баа жеткис каада салт менен, сыймыктанып келебиз көп улуттуу эл менен. Кыргызстан таң калаарлык тоолуу өлкө. Анын аймагында ар түркүн кооз жерлери толтура. Ысык көл Кыргызстандагы эң чоң көл. Дүйнөдөгү 25 ири көлдүн катарында жана эң терең көлдөрдүн тизмесинде 7-орунда турат. Андан суу агып чыкпайт. 80 өзөн сайдын суулары келип куюлат. Каракол шаарынан батышка карай 28 километр аралыкта Ысык көлдүн түштүк жээгинде жайгашкан эң кооз тоо Капчыгайы Жетөгүз. Капчыгайда 2200 метр бийиктикте Жетөгүз курорту жайгашкан. Ал өзүнүн daарлык касиети күчтүү булактары менен атага чыккан. Токмок шаарынан 12 километр жерде Бурана жайгашкан. 10-11 кылымдагы Орто Азиядагы архитектуралык курулуштардын эң мыктыларынын бири болуп саналат. Кыргыз Республикасынын батышында Бишкектен 500 километр, ал эми Оштон 300 километр аралыкта Сарычелек коругунда Сарычелек көлү жайгашкан. Бийик тоодогу өтө кооз көл болуп саналат. Соң көл Тянь-Шань тоолорунун кооз көлү болуп саналат. Соң көл деген сөз акыркы көл деген маанини билдирет. Көлдүн узундугу 29 километр, ал эми туурасы 18 километр, тереңдиги 22 метрди түзөт. Ташрабат бул уникалдуу архитектуралык эстелик. Нарын облусунун Каракоюн деп аталган эң кооз Капчыгайында жайгашкан. Ташрабат Кыргызстандын 15-кылымга таандык эң башкы архитектуралык ажайып жайларынан болуп саналат. Сулайман тоо батыштан чыгышка карай суналып жаткан 5 урчуктуу уютулган чулуу таштай болгон касиеттүү тоо. Анын узундугу 1140 километр, туурасы 560 метр. Бул тоону байырдан эле касиеттүү ыйык тоо деп эсептешкен. Арсланбаб бул табиаттын уникалдуу турундусу. Арсланбаб бул Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан эң кооз курорттордун бири деп айтсак болот. Арсланбаб району Фергана жана Чаткал тоолорунун батыш жана түштүк тараптарында Бабаш Ата тоо кыркаларынын кокту колотунан орун алган. Анын атагын алыска чыгарган бул баарыдан мурда анын жалпысынан 608 000 гектар жерди ээлеген жемиштүү жаңгак токой болуп саналат. Мына ушундай жерде
сыйчыл, токтоо жана эмгекти сүйгөн карапайым адамдар жашайт. Балдар, Кыргызстанды сүйөлү жана даңазалайлы. Үйгө тапшырма балдар. Менин сүйүктүү Кыргызстаным аттуу темада дил баян жазабыз. Саламатта болгула балдар.